Урматтуу мекендештер, сиздерди жалпы сот тутумунун жана жеке өзүмдүн атымдан өлкөбүздүн көз карандысыздык күнү менен чын дилимден куттуктайм. Өткөн 31 жыл ичинде Кыргызстан эли кыйчалыш кырдаалдардан өтүп, кыйынчылыктарды жеңип, дүйнө мамлекеттеринин катарында эркин жана демократиялык өлкө катары өз ордун тапты. Бул күн мекенибиздин эркиндиги үчүн күрөшкөн баатырларыбыз менен улуу даанышмандарыбыздын, жаңы коомду жараткан замандаштарыбыздын эмгеги, 2000 жылдан ашык мезгилди чапчыган тарыхыбыздын үзүрү. Эгемендигибиз эң бийик дөөлөт катары аздектелип, биримдигибиздин туусу жана түндүгүнөн күн нуру чачыраган кызыл байрагыбыз бийиктерде желбирей берсин. Сот тутуму эгемендүү мамлекеттин башкы максаты болгон адам укугун жана эркиндигин сактоого чоң салымын кошуп келүүдө. Мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эгемендикти көздүн карагендей сактап, келечекте күчтүү Кыргызстанды куруу үчүн бизге тынчтык, ынтымак жана талыкпаган эмгек керек. Ак ниетибиз, адал эмгегибиз менен Кыргызстандын жаркын келечегин курууга салым кошуу ар бирибиздин жарандык милдетибиз. Байрамдын кадыр баркы жергебизге тынчтык, элибизге ынтымак, коомубузга биримдик алып келсин. Бардыгыңыздарга ден соолук жана бакубатчылык каалайм.